Үй кези болчу да могу уйлар жайып, суунун жээгинде отурсамчы. Суудан не гана агып келбейт, маяка нөлөнүн баарын тыштай беришет экен баары эле. Караңыздарчы, мыякта шише агып келатат, баклажкалар. Атайын агылышабы же бул суу көйгөндө агып келип атабы, мен түшүнбөй эле отурам да карап коюпчу. Экология деп кыйкырабыз, бирок жасаган иштерибиз могу. Бул бозому тетиги. Мерде киро суу сактагычына агып барып кошулат, анан тегерегинин баары мусор болот. Өз негизи мусорду үйдөн эле же атайын мусорный жага таштаганга бир аз эле мээ керек го дейм, а. Мондай сулуу жаратылышты ушинтип өзүбүздүн иш-аракеттерибиз менен талкалап алабыз да. Не гана агып келген жок, мен жанагатан бери отурам да, дагы деле агып келет азыр биякта. Шише, баклажка. Негизи бул суу Ботерек айылы менен Бакыян айылынын кесилишкен жеринен агып өтөт. Бакыяндын өйдө жагында ушул суунун жээгиндегилер ташташабы же мүмкүн арыктын жээгине топтолуп калган нерселер суу көбөйгөндөн агып келип атабы айтор. Мондай нерселердин баары агып келип атат. Өтө өкүнүчтүү нерсе. Бүт эле шише. Да, өкүнүчтүү достор. Барыбызга ийгиликтүү күн каалайбыз. Эртең саат 7:30.